Ырыс айлаймағында жигердүү жарандар долбоору иш алып барууда. Айтсак, Төмөр айылын пилоттук негизде тандап алып, ал жерде 2 проектини ишке ашырууну көздөшкөн. Биринчиси ички жолдордун көйгөйлөрүн чечүү болсо, экинчиси тазалыкты сактоо болгон. Айлаймакты көрктөндүрүү, жашылдандыруу, тазалыкты сактоонун эрежелери боюнча жобо иштелип чыгып, бул күнү коомдук угууга коюлду. Буга чейин бизде катуу тиричилик калдыктарын чыгарганы менен мунун эч кандай фракцияларга бөлгөн эмеспиз да. Бардыгын эле аралаштырып, бир капка салып туруп эле мусор деп чыгара берген. Бирок эми бул жобо иштелип чыккандан кийин жобонун негизинде биз ошол катуу тиричилик калдыктарын 4 фракцияга бөлүшүбүз керек да. Керек болбогон курулуштан арткан жанакы мусорларды гана алып барып туруп, ошол полигонго төксө, бул максаттуу болот го деген ой менен биз ушул жобону бүгүн коомдук талкууга алып чыктык. Ырыс айлаймагында муниципалдык тазалык ишканасы 2012 жылдан бери иштеп келет. Буга чейин таштандыга болгон тарифтин баасы бир канча жолу өзгөргөн, бирок жыйынтык берген эмес. Бул жобонун иштелип чыгышы тазалык ишканасына жакшы натыйжаларын берет деп ишенишүүдө. Бул тарифтерди биз ар кандай кылып көрдүк. 12 жыл, 11 жылдан бери кабына 30 сомдон, 20 сомдон да кылып көрдүк, 30 сомдон да кылып көрдүк. Анан бул негизи актабайт экен, кабына деген өтө объемный болуп калат экен. Азыр мына свалканын дагы тарифи көтөрүлгөндөн кийин ошо бул ишкана убыточный болуп калды. Анан айылдын элинен акча жыйнаш өтө кыйын болуп аткан. Эми бирөө берет, бирөө бербейт, ар кандай неме болуп турупчу. Азыр мына коомдук угуудан кийин бир чечимге келип, бир жыйынтык чыгарабыз деген Кудай кааласа үмүттөбүз да. Буга чейин жумушчу топ иштерди жүргүзүп, түрдүү жолугушууларды өткөрүшсө, бүгүн да тазалыкка тарифти эмнеден улам көтөрүп жаткандарын кеңири түшүндүрүп беришти. Мындай көтөрүүнү көпчүлүгү колдоого алышты. Илажы болса элге чора тамандан түшүндүрүп, эми азыр 30 сом, 32 сом деп атат эми жан башына. Ал деле анчалыгы кымбат эмес, көп жашаган немелер үйлөргө кичине болсо деле devlet tamamından subsidiya ve kişine mınında yardımı kandaydır prosent kişine kıskartı bolsa o şularda yaratıp berse elge hiç kanday köy bolboyt degenler. Эми коомдук угуудан соң бул жобо айылдык кеңештин депутаттарына киргизилет. Эгер депутаттар колдоп берсе, айыл тургундары тазалык үчүн ар бир жан 32 сомдон төлөшөт. Ильяс Турдубай уулу, Маматкадыр Маматалиев, Сузак району.